Тарых бул жөн гана кызыктуу окуяларды угуу үчүн эмес, балким башыбызды бийик көтөрүп, тарых бурмалоочуларына каршы чыкчу куралыбыз. Биз алсыз эмеспиз жана биз ошол алп баатырлардын урпактарыбыз. 1895-жылдын 2-мартында өлүм жазасына тартылган Камчыбек менен Ак Балбанды азыркы эски автобекеттин тушундагы Ак Буура дарыясынын боюндагы тегирмендин жанына атайын курулган бийик секичеге алып келишти. Аянтка жык-жыйма эл топтолгон эле. Ошондогу окуяны көзү менен көргөн, Алай районунун Ак Босок айылында туулуп, Миязды кыштагында жашап, 1975-жылы 96 жашка чыгып каза болгон карыянын оозунан уккан Мати Жакишев мындайча баяндайт. Камчыбек менен Ак Балбанды мылтыкты мүрүлөрүнө аскан желдеттер тегеректеп коштоп келишти. Алардын саны 16 болчу. Камчыбек Меккеден алынган төөнүн жүнүнөн жасалган чепкен, башында ак суп топу, бутунда намеркен өтүк кийген, узун бойлуу Нооча Дабердес кара каш сулуу жигит экен. Ал эч нерсе болбогондой, капарында эч нерсе жоктой сабыр менен салмактуу басып, оң жагына бир, сол жагына бир бурулуп салам айтып келди. Салабаттуу көзү оттой жайнаган Камчыбектин саламына эл дуулдап алек алып турду. Ага удаалаш кең далулуу, жоон жолпу, толмоч Ак Балбан бапыйып басып келди. Жүзүнөн шоргологон терин улам-улам аарчып коет. Жигиттер дарга жетип токтоп калышты. Алардын мойнуна асылган темир чынжыр билекке да, бутуна да байланган. Желдеттин бир күрсүнү Камчыбектин алдына коюп, боюна теңеп, дардын жибин даярдады. Камчыбек желдетке карап, 2 рекет намаз окуп алайын деп кайрылганда, солдат Пувало Швейковскийди карап калды. Облустун губернатору башын ийкеп макулдугун билдиргенде, Камчыбектин колу бутундагы кишенди чечип алышты. Камчыбек намазын окуп бүтүп, дарга басып келди да күрсүнүн үстүнө чыкты. Аса турган жипти 2 колу менен тарта кармап, элге кайрылды. Кагылайын калайык, журтум, мен ушул иштен ак элем. Эзелтеден менин оюм капырларга чап эле, күнөөсүз караланып жалган жала менен баратам, бирок менин ак экенимди далилдеген күбөм бар деп мойнун бир буруп алды. Эл тымтырс болуп угуп турушту, дейт карыя. Эгерде дарга асылып, кыймыл токтогондо чыгышты карап калсам, бул ишти мен уюштурган болом. Эгер селкинчек болуп күүлөнүп күн батышты кыбыланы карап токтоп калсам, демек мен ак болом. Күбө болуп койгула деп сыйыртмакты мойнуна салмак болгондо, аттын дүбүртү менен кошо уюлгуган чаң арасынан жоон топ атчандар чыга келишти. Ар кандай шартка даяр болууга көрсөтмө алган желдеттер мылтыктарын мээлеп туруп күтүп калышты. Айлана заматта тынчып гүүлдөп турган эл бир саамга тымтырс боло түштү. Датка келе жатат деген сөз катуу шамал жүргөндөй жөөлөшүп турган элге тарады. Кара жорго минген, көк алакым капты желбегей жамынып, ак элечегин балпайтып оронгон Курманжан Датка түз салдырып келип, аттын оозун чукул бурду. Карап тургандар 84 жашка чыккан байбиченин дагы эле атка чабандес, ыкчам экендигине таң калышты. Жанында балдары Баатырбек, Асанбек, жандаган жигиттери, Датка эненин жакын туугандары бар эле. Курманжан Датка дардын жанына жакын келип, элечегин артты көздөй түртүп, башын бир силкип алганда, Камчыбек мойнун буруп, "Апа, келдиңби?" деп жиберди. Ошондо жүрөгүнөн кан аккан эне бүт кайгысын ичине жутуп, түйүлдүктөй болуп, боюн чыңап, ботосун кайраттандырып, "Камчыбек, балам, башыңды көтөр, өлүмгө тике кара. Сенин ата-бабаң жаздыкта жан берген эмес, баарын кан кечип, эл амандыгы үчүн, эл тынчтыгы үчүн өмүрүн берип келишкен. Кайраттуу бол, ак сүтүмө ыраазымын. Бул дүйнөдөгү ушул акыркы жолугушуубуз. Аркы дүйнөдө эне сүтүмүн жытынан таап аларсың. Ыйманың шерик болсун балам" деп Камчыбекке кайрылды.
дагы кандай болуп кетет деп алактаган солдаттар тез арада жипти чыңап тартып шашып дөңгөчтү Камчыбектин бутуна коюп, дар чылбырын мойнуна салмак болгондо, «Тибе, өзүмдү узатам» деп Камчыбек өкүм айтты да, дардын жибин мойнуна салып, оң буту менен күрсүнү тээп жиберди. Аңгыча дардын жиби үзүлүп, Камчыбек тикесинен тик туруп калды. Ошол замат Курманжан Павола Швейковскийге кайрылып, «Баламдын күнөөсү жок. Жараткан Алла өзү актап жатат. Жаза да бир, өлүм да бир. Баланы бошоткула» деп айтат. Жарданып карап турган эл да толкуй түшүп, бул жакшылыктын нышаны го дегенсип көз ирмемдей убакытта жакшылыктан үмүт кыла жооп күтүшөт. Бирок Павола Швейковский кайрадан аскын дегендей ишарат бергенде, желдеттер алдасташып буйрукту тез аткарганча шашышты. Курманжан кылчая карап, «Сен канкорсуң, адилетсиз мыкаачы» деп аттын оозун бош коюп чаап жүрүп кетет. Камчыбек сыйыртмакты мойнуна салып, оңго бир, солго бир чимирип болуп айланды. Анан акырында яйлан көчөк болуп термелип туруп, күн батышты карап тык токтоду. Ошондогу элдин узатып ыйлаган үнүнөн Ошто кара көчкү жүрүп кеткендей болду. Эң өкүнүчтүүсү анын ак экендигин далилдегендей, «Ак болсом батышты карап калам, күбө болуп койгула» деген сөзү болду. Павола Швейковскийдин макулдугу менен Камчыбектин сөөгү туугандарынын ыктыярына берилген. Мөөнөт ак палванга келди. Ал 2 кадам басып барып мүдүрүлүп жыгылып, ошол бойдон жан берет. Андан кийин Ионов, Мамытбек, Мырзапаяз Арстанбектер Сибирге сүргүнгө айдалды деп акыркы өкүмдү угузду.